Кыргызда өткөн пайгамбар жөнүндө сөз кылбайбызбы? Кайсы пайгамбарды билесиң Кыргызда өткөн? Эми пайгамбар өткөн деп ушул пайгамбарды тактоого айтыш кыйын. Эмнеге? Себеби дегенде бизде андай так маалымат буга чейин жок да, айтылган жок да. Куранда да айтылган жок. Мисалы үчүн Кыргыздан ушу пайгамбар келген деп Инжилде да жок, Тооротто да жок. Бирок бир маселе пайда болуп атат азыр ушу менин өзүмдүн жеке түшүнүгүмдө, ошо изилдөөлөрүмдө. Мына бизде ушу монотеизмдин атасы Ибрахим пайгамбарды айтабыз. Мына ушу биринчи ушу Аллах жалгыз деген ушу бир Кудайга ишенүү илимин адамзатка үйрөткөн. Ошол боюнча ушу динди калыптандырып, адамзатты ушу туура динге баштаган. Акыркы ушу Ибрахим пайгамбардан бери башталды деген түшүнүк бар да. Эми ушу Ибрахим пайгамбардын теги ким болгон деген маселеге келгенде, бүгүнкү күндө ошо бир топ талаш тартыштар пайда болуп атат. Мына акыркы ушу илимий изилдөөлөрдөгү мына ДНК генеалогия деген илим чыкты. Мына ушу акыркы ушу бир 50 жылдын ичинде ушул аябай популярдуу болуп кетип атат. Мына бүгүнкү күндө дагы. Мындан 10 миң, 100 миң жыл мурдагы адамдардын багы генетикасын текшерип туруп, ошол кишиден тарагандардын бүгүнкү тирүү урпактарын таап коюп атат да. Ошол жагына келгенде мына бизде ошо Ари деген атайын өзүнчө гаплогруппа пайда болду. Ошол жерде ошо азыр изилдешип атат. Мына ошо еврейлердин ошо Ибрахим пайгамбардан түз тараган ошо аталык генин сактап келген уруулары Ашкенази менен Левит урууларында ошо Ер-1, А-1, Ари гаплогруппасы турат экен. Демек, булар ошо Арилер деген маселеге келип атат. Ал өтө тереңдеп кеткен экен, алда балким кийин сөз кыларбыз. Биздин колубуздагы, экөөбүздүн алдыбыздагы бар материал жөнүндө сөз кылбайлыбы? Мейли. Мисалы мен мына шу жанагы жогорудагы аятка 20 бет комментарий жазыптым. Анткени буга зарылдык бар да, ошо дин деген эмне дегенге. Туура, мен ошого келейин дегем азыр кайра кайрылып. Анан сиз ушу жазып атасыз да, мына ташка жазылып калды деп. Мен ушундай деп жаздым. Эми дин деген маселеге тереңирээк кулп койсок, ал Куранда 4 ажырымга бөлүнгөнүн көрөбүз. Алар ак дин, дин ал-хак, экинчи туруктуу дин, дин ал-каййима, үчүнчү калыс дин, ад-дин ал-халис, төртүнчү ислам дини, динул ислам деп өткөндө да муну айткан. Мынау жерде байыркы кыргыз жазуусу. Мына. Окучу. Эми мен берки которулганын окуп берейин. Жок, которулган эмес, өзүн оку. Өзүн окуй албайм, конечно. Мына мен да окуй албайм. Мына эмнесин айтып атам? Кыргыздын тарыхын, чоң жайын билебиз дегендер үчүн окубай турган жазуусун. Мына таштарда бизде талыкстада турат. Акыры бизге мындай материалды алдыбызга коюп, мындай деп жазылган экен. Мынаны окуп көр. Мен ушундан айтып атам деш керек да. Мына биз дин деген эмне дегенде Куранды карап атабыз, хадисти карап атабыз. Куранга чейин, хадиске чейин. Мына тарыхчылар ушуну окуш керек эле дебейсизби? Ооба. Дегенде тарыхчы эмес, динин изилдегендер да, теңирчилик изилдегендер да ушуну окуш керек эле. Мына бул жерде мындай деп которулган экен да. Байыркы кыргыз тили экен. Siz elime, künçayıma, oğlanıma, budunuma, sizime 60 yaşımda adırıldım. Atım el tuğan tutuk, ben Tanrı elimke elçi erdim. Altı bak budunka bek erdim. Орусча котормасы. Вот вас, мое государство, мои господи, принцессы, мои сыновья, мой народ, от вас, моих 60 лет я отделился, то есть умер. Мое имя Эль Туган Тутук, я был посланником, эльчи у божественного моего государства. Я был князем, бек, шестисоставному народу 6 отделов, 6 бак. Орусчага тек санча-мынча туура эмес которуп тур. Я был посланником эльчи у божественного моего государства эмес. Я был посланником Теңири моего народа болуш керек экен да. Мына ушул жерде эмне деп атат? Менин атым Эл Туган Тутук, мен Теңирдин элчиси элем деп атат. Менин элиме жөнөтүлгөн элчиси элем. Элчи деген пайгамбар деген сөз. Ооба. Ушул Тувада азыр дагы музейде турат экен. Таштагы жазуу.
Болжол менен Мухаммед пайгамбарлар 200 жылдай мурун жазылган экен. Бул Алтайга жиберилген акыркы пайгамбарлардан экен. Эми буну башкача кылып дагы окушуп атат да. Мисалы үчүн мындай деген түшүнүктөр көбүрөөк болуп атат. Мен Теңирдин элчиси элем эмес, Теңирдин элинен ошо Кытайга жөнөтүлгөн элчимин деген маанинде жазылган. Кытай деген сөз жок. Жок, бирок тарыхчылар муну окугандар көп ошондой муну чечмелеп атышат да. Ол ошо элчи катары ошо Кытайга жөнөтүлгөн элчи деген маанинде айтылган. Дегендей маанинде айтышат. 6 аймактын областтын беги ошол элчи болуп барабы. Ал бирөө жөнөтөт. Тарыхчылар башта айландырбасын. Ал жерде Кытай деген жок эч беле деген. Мына Куранда аты айтылбаганда пайгамбарлар бар. Бул туурасында мындай дейт Куран. Биз Нухка жашыруун кабар бергендей, андан кийинки Ибрахимге да, Исмаилге да, Исхакка да, Якубка да, алардын неберелерине да, Исага да, Аюбка да, Юнуска да, Харунга да, Сулайманга да жашыруун кабар бергендей, сага да жашыруун кабар бердик. Давудка Забурду бердик. Биздин сага мурдагы пайгамбарлардан айткандарыбыз да бар. Алардан сага айтпагандарыбыз да бар. Алла Мусаны да сөзгө тартып сүйлөшкөн. Куранда 2 жолу келет. Аты айтылбаган пайгамбарлар да бар. Бул ошо Мухаммед пайгамбардан алдын Алтай аймагына келген акыркы пайгамбарлардын бири экен. Андан кийин айтканмын мен. Мына Юсуп бала сагындын. Да бири теңдеши жок Фарук болду, сөзгө бек, ишке аткан асыл ойлуу, арттырып ак дин үчүн сунган колун кеңейтти шариаттын ыйык жолунда атат. Мына ак дин келиптир, андан кийин шариатты айтып атат. Мына Юсуп бала сагын туура айтып атат. Демек, исламга чейин эле ак дин деген түшүнүк бизде болгон. Болгон. Бул Куранда да бар, Манаста да бар. 10-кылымда ошо ак дин деп жазып атат. Бирок орустун котормочулары дагы жаңыла берет экен. Ошо ак дин дегени котора албай. Истинный вера устав, чистая вера андай эмес. Ошо Батыш Сибирдин элдеринде ошо белая религия деген дагы бир эме пайда болгон экен. Ошол ал мындай, ал ошо салтында калып калган. Бирок жаңы интерпретациясы кылыш албастан, бирок ошо ак дин деген аты менен ошо орусча жазылып калып кетиптир да, ошо белая религия деп. Биздин Манаста айтылат. Мына бала сагынга окшогон классик баягы тарыхта аты калган улуу даанышмандардын кол жазмаларында калып калган. Биз ошону дагы далил катары коюп атабыз да. Эми теңирчилик жөнүндө айтып атпайбы? Абдан кызык тема ушул өзү. Ана мен муну Дегере теңирчилик деген эмне? Бул качан пайда болгон бул? Каяктан бизге пайда болуп келип калды? Пайда болгонун мен окуп берейин. Безертинов деген бар экен. Бул татарбы? Же Азербайжанбы? Мейли ким болсо болсун. Ал мындай деп жазыптыр. Тенгрианство, религия тюрков и монголов деген китеби бар экен. Ошондо ушинтип жазыптыр. Еще до принятия буддизма, христианства, ислама, тюрки имели свою более древнюю и самобытную религию. Она была основана на культе космического божества Тенгри, представление о Тенгри, восходящее своим корням к 5 тысячелетиям до нашей эры, как о главном божестве было характерно для всех тюрков и монголов Великой степи. Что дало повод французскому религии Жан-Полю Ру. Что дало повод французскому религии Жан-Полю Ру. Назвать его обобщающим термином тенгризм. Тенгризм, по сути, не расходится с русским эквивалентом тенгрианства. В научной литературе они оба широко используются. Эм карап тур. Ошо Алтай аймагындагы түрк элдери, монголдор ошо Теңири деп Кудайды айтат экен. Сыйынат экен. Анан аны бу Алтай жактагы, биз жактагы элдер эмес,
Франциядагы bir Fransız 1925-жылы туулган, 2009-жылы өлгөн ал. Ал өзү ислам тарыхчы болчу. Анан ал келип алып теңиризм, теңириянство деп койсо, Теңирге ишенген үчүн ошо теңиризм деп жазып койду да. Жазып койсо, анан бул биз теңир. Анан орустар теңириянство деп которуп койду, биз теңирчи деп которуп алыпбыз да. Ак динди ал сөз кылбайт. Ошо француз кыйын билет. Ошондой болуп атат. Эми бул логикага келсек, мисалы үчүн анда ислам деле ислам эмес, аллахчылар, орустардыкы деле ошо богизм ушундай болуп кете бериш керек экен анда. Фарсилердики худоизм жана башка болуп. Мына менде эме бар, кызык. Кара сайт орфографиялык сөз 1983-жылы чыккан. 60 000 сөз. Ушуда теңирчилик деген сөз барбы? Теңири деген бар экен, теңирчилик деген жок экен. Көрөсүңбү? Жок, мен көрүштүм. Негизи мен билем буну. Билесиңби? Кыргызстан мындай сөз такыр эле колдонбаган. Орфографияда жок. Ашып кетсе бизде 30 жыл болду бул термин ушу кыргызча теңирчилик деп пайдаланып. Анан кандай? Ушинтип бир француз келип, бир жасаны ээрчип, Арабиядан бир алым келсе аны ээрчип, ушу ар жака ээрчи беребиз. Индиядан бир брахман келсе аны ээрчип. Ушинтип жүрө беребиз. Ошондой эле болуп атат, негизи чындыгында. Азыр ошондой эле болуп атат да. Пайгамбар жанагы бир убакта ислам 73 сектага бөлүнөт, 73-үн тең ээрчи беребиз, гаяк тагылабыз. Менимче ошо Куранда, хадисте айтылган, ошону дагы изилдеп көрүп, түшүнүп алганыбыз жакшы болот дейм. Бул ак дин ошондой. Ак дин деген ушул экен. Демек, ак дин деген бул ушул Аллахтан, Кудайдан ар бир элге берилген ошо эреже осуяттар турбайбы анда. Ошол жазылып берилген нукра осуяттар. Акыркы мезгилде ушул Куран эле калды. Торатыңда, Инжилиң дагы кошулуп кетти, бузулуп. Кыргыз элинде болгон жазуулар сакталбай калды. Мисалы 26-сүрөдө ушул жөнүндө айтылат. Аны да окуп коеюн. 192 аят. Мындай деп атат. Бул Куран ааламдардын эгесинен түшкөн. Аны менен бирге Рухал Амин Жабраил перише түштү. Сенин жүрөгүңө сен калайыкты эскертишиң керек болчу. Түшүнүктүү араб тилинде. Ал Куран мурдагы жазууларда да бар болчу дейт. Мына биз азыр Кыргызда бир Алтайда бир пайгамбар өткөн экен деп атабызбы, эл туган тутуп. Анда мурунда келген да пайгамбарлар. Ошолорго да жазуу түшкөн. Курандын белгилүү бир бөлүгү башка жазууларда деле өзгөргөн эмес. Анын эмне үчүн? Эми биз ошого өтөбүз. Эмне жөнүндө айттык? Ак динден кийин ушул жерде кыстар мен бир суроону бергим келип турат да сизге. Негизи мына ушу жазуу дегенде биз азыр кадимки эле ошол тамгалар менен жазылып аткан, китеп болуп жазылып аткан нерселерди түшүнөбүз да, мында сөз тамга келет. Мурда мисалы үчүн айтып келчү, түрк элдери деги эле кыргыз элдери таптакыр сабаты жок, булар каттамганын билбеген, эч нерсени билбеген бир жапайы эл дегендей мааниде келгенбиз да. Бүгүнкү күндө мына чыгып атат, ошол эле жана урун жазуулары, ал бир канча миң деген жылдар мурда, мына ошо араб тили Куран жазылып электе мурда эле болгондугу уже далилденип атат. Демек ошо жазуулар бул жөндөн жөн эле адам ойдон чыгарып жазып койгон тамгалар эмес болот экен да. Демек бул пайгамбарлар аркылуу ошо жазуулар элдерге үйрөтүлүп окутулуп келген турбайбы анда? Ушундай десек болобу? Эми мага сөз бер. Ушу толуктап кетет. Ошону сурайын деп аттым да. Куран менен толуктайлы. Жөн эле жанагы популизм деген болот философияда. Абадинный философия деген болот. Анан популярный философия. Аны токтотойлу. Ал ар кайсы кишини сүйлөтө берсең, ошонун ой жүгүртүүсү философия. Бирок ал турмуштук философия. Аны менен эшектин тушоосунда чечилбейт чындыгына келгенде. Ал көтөрүлө да албайт. Кыбыраган турмушту айтат.
Андан бийик академический философия деген бар, метафизика деген бар. Мына ушунда каралат. Ар кандай нерсенин ошо чын төгүнү. Мына пайгамбарларга түшкөн жазуу жөнүндө Куран эмне дейт? Пайгамбарларга түшкөндөрү. Мына Шура сүрөсү, жанагы сүрөдө, 42-сүрөдө айтып атат. Ха, мим, айн, син, каф. Сага да, сенден мурдагы пайгамбарларга да улук даанышман Алла ушундай жашыруун кабар берген дейт. Мына жерде ону 5 тамга берилип атат, сөз эмес, тамга. Айн, мим, ха, син, каф деген 5 тамганы айтып атат. Сага да, сенден мурдагы пайгамбарларга да улук даанышман Алла ушундай жашыруун кабар берген дейт. Тамгалардын ар бирин таалим берген экен да. Кудай пайгамбарлар. Пайгамбарлар жазууну тамгадан баштап үйрөткөн экен. Демек мына жазуунун демек күлүчү ушул жерде турбайбы анда? Ооба. Ошол мына урун жазууларындагы түбүндө бизе азыр андай информация жок. Ким ойлоп чыккан деп айта албайбыз. Ошол 5-10 миң жыл мурдагы өткөн пайгамбарлар үйрөткөн жазууну. Биз эми билбей калдык да. Мына ушул аят жөнүндө мен Москвада Валерия Михайловна Пороховага айттым. Кечирип коюңуз, сиз ушул жерде туруп эмес, которуп коюпсуздар. Эмнеге дейт? Мына тамгаларды ошо пайгамбарлар үйрөткөн экен, байыркы пайгамбарлар. Десем, жок, ал жерде андай эмес. Халеп, кел, иди сюда деди, баласы араб да, малаядын күйөөсү. Бул Сириядан келген бала деди. Окучу, бул Темирал ушундай деп атат дедиле. Ал арабча билет деди. Араб бала да. Окуп көрүп, ушул киши айткандай айтып атат деди. Туура айтып атат деди. Ошон үчүн биз ал урун жазууларын окуй албай калдык. Кыргыз байыркы жазууларын. Анда да албетте көп маалыматтар чыгыш керек эле. Бул эми келечектин иши. Эми кийинкисине өтөйлү. Туруктуу дин деген бар экен. Динул Каййима дейт. Ошондон бир аят окуп көрөлү. Эмне дейт? 519-бетте карап көрсөң. Окучу, түбөлүк дин деген. Туруктуу дин дегенди окучу. Түбөлүк дин. Туруктуу дин да. Туруктуу дин, түбөлүк динби, туруктуу? Түбөлүк дин десе, туруктуу дин да, сөзмө-сөз. Дин ал Каййима. Жаратылышта ары кызык, ары таң калыштуу бузулбаган бир мыйзам бар. Мисалы, күн менен түн кезек менен такай алмашат. Дайыма эртең менен эрте чыгыш тараптан күн чыгат. Ушундай эле ай сайын бир айдын толук цикли өтүп кайрадан башталат. Бир жыл ичинде 4 мезгил кезек менен алмашат. Өсүмдүктөр өсүп чыгып, акыры куурайт. Адам деле, жаныбарлар деле туулуп келет да, акыры аягында өлөт. Ушул сыяктуу толгон токой мисалдар көп. Бир сөз менен айтканда, жаратылышта таптакыр бузулбаган ушундай бир мыйзам бар. Ушул мыйзам менен ал жашап өнүгө берет. Бул мыйзамды Куран дин ал Каййима, туруктуу дин дейт. Куранда бул туурасында ушундай маалымат берилген. Өзүң ханифтер сыяктуу динде түз тур. Пенделерди Алла өзү каалагандай жаратылышта жараткан. Алланын берген жаратылышында эч бир өзгөрүү жок. Бул туруктуу дин. Бирок калайыктын көпчүлүгү эле буга ишенбейт. 30-сүрө 30-аят. Урун сүрөсүнүн 30-аят экен. 30-аят экен. Мына. Мисалы окумуштуулар азыр айтып атпайбы? Жер өз орбитасында 100 жылдарда 1 секунд айрыма берет экен. Ооба. Болбосо 1 секундка да жетпейт экен да. Бир калыптагы ылдамдыкта, ушу менен жыл, ай, күн эсептелинет. Муну ким койгон бул эреже мыйзамды? Эмне үчүн бузулуп кетпей ушул жашап атат. Бүт жылдыздар өз орбитасында чачылбай айлам.
айланып турат. Ай, күн, планеталар. Бул эрежени, ушул мыйзамды, өкүмдү ким Алла Таала койгон? Албетте, ошо ким жаратса ошол койду да. Ошол менен ушул мыйзам менен иштеп атат. Анан эмне үчүн биз ал Куранды бул жаратылыш жөнүндөгү илим экенин окубайбыз? Мен өзүм дагы ушуну көп уктум, ушундай сөздөрдү жашымда. Ошондой эле кыйгаштаган сөз болсо, минтип айтат эле. Кудай сенден ушуну сурайбы кыяматта. Анын эмне кереги бар? Ооба. Азыр деле ошентип айтышат. Анын эмне кереги бар? Сен намаздын эрежесин үйрөн. Шариатты бил. Орозону, шариаттын эрежесин үйрөн. Ушинтип отуруп биз билимсиз болуп калдык да. Ооба. Эмне үчүн? Биринчиден, ошо молдокең өзү билимсиз. Ал өзү коркот билимдүү адам менен сүйлөшкөнгө. Анан кийин анын эмне кереги бар дейт, ага жооп табыш керек. Же болбосо имам Абу Ханифа, имам Азам рахматуллахи алейхи муну караган эмес дейт. Ал имам Абу Ханифанын милдети эмес болчу ал убакта. Илимдин ал убактагы деңгээли ошол көлөмдө болчу да, ошол деңгээлде. Ал киши факих, ал киши Куранга тафсир да жазган жок, муфассир да эмес. Чындыгына келгенде. Анан ушинтип отуруп, анын эмне кереги бар, мунун эмне кереги бар, кыбыла мына жакта, жай намазды сал, ушинтип отуруп биз билимсиз болуп калдык да. Түбүндө биз Куранга каршы чыкканыбызды да билбей калдык. Куран ошо табият жөнүндөгү илимди айтат экен, биз аны окубай, анысын жаап коюп, анан билимсиз болуп калдык. Жанагы башаламан сүйлөгөндүн баары ушундан чыгып атат. Өзү билбейт, анан дарс окусу келет. Бүт эмеге дин боюнча. Ошого кетип атабыз да. Бул жерде менин оюмча мындай дагы түшүнүк пайда болуп калды да. Бизде азыр светтик түшүнүк деген бар. Дин менен илимди мына ушундай эки ажырымга бөлүп койдук да. Бул илим, материалдык илимдердин баары бул светтик түшүнүк. Ага динчилер кийлигишпеш керек. Дин мамлекеттен ажыратылган деген маселеге келди. Бунун баарысын мамлекет өзүнүн мойнуна алды. Демек илим берүү, билим берүү бүт баарысын. Аалымдарга, молдокелерге жок, силер буну окутпагыла. Бул биздин милдетибиз. Силер өзүңөр ошо жанагы дин боюнча ритуалдарыңарды, эреже шариятыңарды окуторле дегендей маанилүү болуп калды да. Баягы мен буга анча макул эмесмин. Жок, бирок чындыгында ошондой болуп атат да. Жок, мен буга макул эмесин түшүндүрөйүн да. Мына жогорку кеңештин парламентинде ушундай сөздөрдү угуп калам да мен кээде, телевизор, интернет. Депутаттар, бизди дүйнө карап турат. Шерменде болбой. Жок, дүйнө сени караган жок. Ал сенин популизм. Эч дүйнө сенин парламентте чогулушуна ишиңде жок, сен эмне болот? Сен кичинекей өлкөсүң, чындыгын айтканда. Бул эле популизм. Бизди дүйнө карап турат, шерменде болуп атабыз. Жок, сен элиңдин алдында шерменде болушту элечи. Дүйнө сени караган жок. Сени бир мындай эме мамлекет катарында караган, чындыгына келгенде. Экинчиден, ал мамлекет менен дин башка деген бизде канчалык деңгээлде билбейм. Бул батыштан келди түбүндө. Ошол эле Америкада, ошол эле Европада, Японияда Куранды дагы, Инжилди дагы, Библияны дагы, буддизмдин бардыгын окуп атат. Эч кандай бөлүнбөй эле ошондон илим да таап атат. Таап атат. Ал бизде жанагы түшүнбөй туруп эле, же мамлекеттин ишин түшүнбөйт, же дин түшүнбөйт, анан популисттик кылып атат. Ошон үчүн жана бизде Курандагы аяттардагы маалыматтарды илимий деңгээлде жазып туруп, алып чыгып, ислам динин кабыл алып, жолдор Куран жөнүндө бир ушу чындык экенин айткан, ошолордун аалымдарына суктанабыз, өзүбүз эч нерсе жасабайбыз да. Мисалы мына, мен биринчи жолу Чыңгыз Төрөкуловго жолукканда айткам. Сен ушу Куран жөнүндө жазчы, чындыгын болгон. Аны чыгарып коюш оңой деп айткам. Ошо коммунисттик дöwөрдө эле. Сен жаз, аны чыгарып коюш оңой деген. Эч качан көргөнмүн. Эми кайра жаралуу башталып элек деле. Башталып элек. Балки мен ошол убакта жана китебимди жазсам, ал Франциядан чыгарып берет. Андай ал жакта кызыгуу көп эле да. Тоскоолчулук жок. Муну Теярды Шерден деген болгон 50-жылдары, 1950-жылдары. Ошол айткан.
Франциялык чоң ойчул философ. Дин деле илим сыяктуу ошо таанып билүүнүн бир фазасы экен деп айткан. Ошондо батыштагы жанагы популисттер кичине күлгөн. Ошондон 10-15 жыл өтпөй дин жөнүндө аябай көп илимий эмгектер жазылыптыр. Бул жөн эле популизм. Туура айрым бир эрежелерде биз мамлекеттин эрежесине баш ийбейбиз. Таптакыр аны кабыл кылбайбыз. Мисалы, эртең менен күн чыгат, ага мамлекет кожоюн бу. Бул Куранда айтылып атат, бул туруктуу дин деп айтат. Күн түндү менен мамлекеттин колунан келеби? Келбейт. Муну алар өзү деле каршы чыкпайт. Мамлекетиң деле, ошо мусулманың деле, христианың деле баарысы эле ошол бир күн түндүн алмаш эрежеси менен жашап атат. Жаныбар туулуп атат, өлүп атат, дарактар өсүп атат, куурап атат. Жыл десеп атабыз, ай десеп атабыз. Муну ошол мамлекеттеги жанагы динде иштегендеринде билбейт, ушу дин жөнүндө түшүнбөйт. Анан ошо анын жанына тынч дин менен мамлекет бөлөк, аралашпагыла бөлөк. Турла популизм бар. Мен ага ишенбейм. Дагы бир мисал келтирип коелу. Туруктуу дин боюнча. 1915 жылы Санкт-Петербургдагы математик окумуштуу Александр Фридман муну мурунда ушундай айткан экен. Алам тынымсыз кеңейип атат деп айткан экен. Ушунда дагы окумуштуулар буга скептически дейт. Ишенбейм мен ага. 1929 жылы америкалык астроном Эдвин Хаббл телескоп менен караса чын эле кеңейип атат. Галактикалар бири-биринен бири узактайт экен. Бул ааламдын кеңейиши азыр бул толук моюнга алынган факт, илимий. Куран муну ошо Зарият сүрөсүнүн 51-аятында айтат экен. Биз асманды өз кудуретибиз менен жараттык, аны тынымсыз кеңейтип турабыз. Бул орусча айтканда исходная. Илим ушундан башталат. Ушундай көп аяттар бар Куранда. Мисалы, Ясын сүрөсүндө ушундай деп коет экен. Күн дагы өз ордуна карай жылып бара жатат. Бул улук даанышман Кудайдын мыйзамы дейт. Биз аныктай албай атабыз. Канча километр ылдамдык менен учат секундасына күн. Каякты көздөй жылып баратат. Аят айтылып атат, биз аныктай албай атабыз. Келечекти аныктайбыз. Өзүнүн ордуна карай жылып баратат дейт. Эми калыс дин деген жөнүндө да сөз кылып коелу. Ад динин ал халыс деп келет экен да.